Экинчи бөлүм. Жаркыраган берметтер, анын баалуулугу. Ким жакшы аял таба алат? Анын баасы асыл берметтерден да жогору. Накыл сөздөр 31 бөлүм 10 аят. Сонун окуяны айтып берейин. Менин кыялым орундалды. Ал аял менен жолугуу үчүн бара жаттым. Мен накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүндөгү аял тууралуу айтып жатам. Ушул аялды жакшыраак таануу үчүн биз бул китепти изилдеп жатабыз. Менин күйөөм Джим студент магистрлерди Израилдеги интенсивдүү курстун семинарына алып бара жаткан. Анан ал мени да аны менен чогуу барууга чакырып калды. Түшүнүп жатасызбы? 25 жыл бою 31 бөлүмдөгү аялды таанып билүүгө жумшаган менин баардык аракетимди ал жакшы билчү. Мен накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүнүн көптөгөн ар түрдүү котормолорун изилдеп чыккандыгымды да ал жакшы билген. Ошондой эле ал менин атайын изилдөөлөрүм аркылуу ушул аялга жана накыл сөздөргө арналган көлөмдүү китепкана түзгөнүмдү да билчү. Бул көрүнүктүү аялдын өмүр жашоосун изилдөө менин башкы максатым экендигин да билген. Ооба, Джим ал аял менен жолугушуу мен үчүн канчалык маанилүү экендигин жакшы түшүнгөн. Жогоруда айтып кеткенимдей, менин накыл сөздөрдүн 31 бөлүмдөгү аялдын мекенине баруу деген кыялым орундалды. Ошентип, узак жол жүрүүнүн алдында башка аялдар сыяктуу эле мен да даярдана баштадым. Мен тизмелерди түздүм. Албетте, бул тизме абдан узун болду. Ал жакта 1 айлык сапарга жөнөөр алдында бүтүрүш керек болгон үйдөгү жана ишканадагы иштердин тизмеси эле. Ошондой эле саякатка керектелүүчү нерселер менен сатып алчу нерселердин тизмеси да бар эле. Андан тышкары кылдаттык менен жана сыйынуу менен мен дагы бир өзүмдүн жеке жана маанилүү тизмемди түздүм. Ушул тизме саякатыбыздын аягына чейин менин ыйык китебимдин ичинде болду. Анын башында мен эмнени көрүшүм керек деген сөздөрдү жазып, анда накыл сөздөрдөгү маанилүү маданий жерлердин ар бирин жазып чыктым. Себеби мен баардыгын өз көзүм менен карап чыгууну каалачумун. Мен ал жака кызмат үчүн бара жаттым. Накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүндө ким жакшы аял таба алат деген суроо берилип жатат. Мен ушул аялды табууну максат кылдым. Менин тизмемдеги 1 пункт бул асыл таштар эле. Мен муну тизмеге киргизгенимдин себеби накыл сөздөр китеби жакшы аялдын баалуулугун асыл берметтерден да жогору экендигин айтып жатат. Бул бөлүмдөгү аят да так эле ушул нерсе жөнүндө эскертип жатпайбы? Ошондуктан мен баарынан мурда теңирге жаккан аялдын баалуулугун чагылдырган Израилдин асыл таштарын көрүүнү кааладым. Ошондо гана мен ал аялды түшүнүп, аны туура баалай алмакмын. Кымбат кенчтерди издөө. Биз 1 бөлүмдө Кудайдын көз карашындагы сулуу аялды изилдөөдөн баштаганбыз. Ал сөздөр энесинин жаш уулуна айткан насаат эле. Ал эненин сабагы, чыныгы адил сапаттарга ээ болгон аялдын баасы. Асыл кенчтерден да алда канча кымбат экендигин көрсөтүп турат. Андан ары окуп көрсөк, эненин аялды сүрөттөөсүндө аны асыл таштар менен салыштырып, анын баасы асыл берметтерден да жогору экендигин айтып жатат. Котормолордун биринде анын баалуулугу рубин ташынан да жогору деп айтылган. Чыныгы кочкул, кызыл рубин ташы кымбат жана уникалдуу асыл таш. Бул ушунчалык сейрек кездешчү таш болгондуктан, кээде көлөмү чоң рубин ташынын баасы ошондой эле көлөмдөгү бриллианттан кымбат турат. Дагы башка котормолордун бири анын баасы асыл берметтерден да жогору дейт. Элестетип көрүңүз, 32 000 бермет устрицаларынан 20 гана асыл бермет ташы табылган. Ал эми 20 берметтин 3-өсү гана кымбат баалуу бермет болуп чыккан. Анын баасы карал ташынан да жогору, дейт ыйык китептин дагы бир котормосунда. Каралдар булар назик гүл жаныбары, жана алардын кээ бирлери гана сапатына карап асыл таштар катары саналышат. Рубиндер
Асыл берметтер, коралдар. Бул жалтыраган таштардын ар бири өзгөчө баалуу жана сейрек кездешет. Алардын ар бирин табуу кыйын. Ошондуктан алардын кээ бирлери гана табылган. Мына ушундай салыштыруу менен жаш ханзаданын энеси Теңирдин көз карашындагы аялдын өзгөчөлүгүн уулуна сүрөттөп берген. Аны тапкан соң, анын баасы эң жогору болуш керек. Ал эми азыр болсо, менин керемет курбум. Израилдеги асыл таштарды изилдегенимде жана эмнени тапкандыгымды айтып берейин. Мен жогоруда айтып кеткендей, мен эмнелерди көрүшүм керек деген тизмемдеги эң биринчиси бул асыл таштарды көрүү эле. Ошентип, биздин окуу тобубуз Израиль музейинде бир күн өткөрдү. Алардын арасында мен да бар элем. Экспозициялар биринин артынан бири өзгөрүп жатты. А мен болсо асыл таштарды издегенден издеп жаттым. Музейдин ар бир залын карап чыгып, анда бир да асыл таш жок экенин билдим. Асыл таштардын баардыгын баалуу буюмдар менен чогуу өткөн кылымдардагы басып алуучулардын армиясы алып чыгып кетишкен экен. Ал музейден мен эч нерсе таппаганымды гана силерге айта алам. Израилдин музейи археологиялык изилдөөлөрдөн табылган ар кандай экспонаттарга толгон эле. Алардын ар бири улуттун байыркы жана бай тарыхын көрсөтүп турду. Бирок бул байыркы табылгандардын кайсынысы Кудайдын көз карашындагы сулуу аялга ачкыч боло алат? Менин көздөрүм бир гана сөөктөрдү жана ар кандай жансыз нерселерди көрүп турду. Музейдин дубалдары көптөгөн калкандарга, кылычтарга, соотторго жана башка согуш куралдарына толо эле. Мага чоподон жасалган ашкана идиш аяктары өзгөчө жакты. Алардын арасында таш бастыргычтар жана жаргылчактар бар эле. Бирок мунун бири да мен күткөн нерсеге окшободу. Бул жөнөкөй буюмдардан мен кандай сабак ала алам? Алар кыйын мезгилдер жана жашоо үчүн күрөшкөн учурларды күбөлөндүрүп турушту. Бул буюмдар оор эмгек менен согуштар, оор эмгек менен жоготуулар жөнүндө гана айтып жатышты. Алардан эч кандай сулуулук көрүүгө мүмкүн эмес эле. Мен көргөндүн баардыгы кесек, өңсүз жана кызыксыз эле. Так эле биздин жашообуздай. Бир маалда көзүм ачыла түштү. Мен 31 бөлүмдөгү жакшы аял күйөөсүнүн жашоосун жаркыратып турган асыл таш экендигин капысынан түшүндүм. Ал өмүрлүк жолдошунун үйүнө сүйүү, жүрөк толкундануусун, кубаныч, жашоо жана жаркыраган күчтү алып келген. Ооба, Израилдеги күнүмдүк жашоо көңүлсүз жана түссүз эле. Күн сайын алар кургактыктан жарылып кеткен жерде күрөш менен жашаш керек болгон. Тамак аш, кийим, үй-жай мунун баардыгы бир күндүк түйшүктөр гана болгон. Анан жаркыраган асыл таштай аялды тапкан эркек күнүмдүк кыйынчылыктарды кайраттуулук менен жеңе алган. Чын эле, Теңирден болгон жакшы аял эркектин жанында турган баалуу кенч эле. Кантип сулуу боло алам? Теңир мага көрсөткөн чындык мени таң калтырды. Кудайдын мен үчүн койгон планынын улуулугун көргөндө, менин жүрөгүм толкунданып жатты. Мен күйөөм жана балдарым үчүн жашоонун күнүмдүк күрөшүндө күчтүн жана сулуулуктун булагы болушум керек экен. Мен үйүмдү сырттагы ар кандай оор абалдарга карабастан жарыкка толтурушум керек экен. Сиз да өзүңүздүн өмүрүңүздү Теңирден алган асыл баалуу таш катары кабыл аласыз деп үмүттөнөм. Себеби Теңир өзү да күнүмдүк кыйынчылыктарга, ооруларга, оор кырдаалдарга жана кайгыга каршы күрөшүп келет. Кудай биздин жашообузга берген адамдын өмүрүндө баалуу таш болуу андан алган чоң сыйлыгыбыз. Себеби ал сизди да, мени да өзүнүн кереметтүү ырайымы менен таанып тургандыгын биз билебиз. Биз анын баалуу асыл таштарыбыз. Убакыт өткөн сайын кадимки асыл таштар сыяктуу эле биздин да баалуулугубуз жогорулайт. Төмөндө биздин жакындарыбыздын жана биздин жашообузду жаркырата турган жарыктын көбөйүшү үчүн бир нече машыгуулар бар. Биринчи,
күнүмдүк эмгектенүүдө чоңоюу. Күйөөсү бар же бойдок аял болобу, ал үйүн башкарууну билип, жеткилеңдикке жетүүгө аракет кылышы керек. Үй тиричилигин алып баруусу. Мени менен чогуу окуган бир курбумдун көз жашы али эсимде. Ал турмушка чыгууга даярданып жаткан эле. Анын апасы кызынын спорт менен машыгуусун колдоп, сууда сүзүү сабактары үчүн көп акча сарптаган. 20 жыл бою аны ар кандай бассейндерге, машыгууларга жана жарыштарга алып барган эле. Менин курбум сууда эң мыкты сүзчү. Бирок ал үйдү жыйнаштырганды жана тамак жасаганды билчү эмес. Дагы башка курбум ушул эле абалга туш болду. Азыр мен анын күйөөсүндө ага үйлөнүү менен чоң көйгөйгө туш болгонун айтышым керек. Бир жолу ал Джимдин семинариясындагы бөлмөсүнө келип, жүрөгүн кыйнаган абалды айтып берди. Ал күн сайын үйүнө иштен кайтып келгенинде, үйүндө эч нерсе жок экен. Эч кандай тамак даяр эмес. Даярдоонун жыты да жок. Муздаткыч менен полкалар бош. Ал эми аял болсо тамак жасоо керектигин ойлоп да койбойт. Себеби анын колунан келбейт. Жыйынтыгында күйөөсү алсыз болду. Жана негизгиси карды ачка. Акча иштетүү. Кудайдын көз карашындагы сулуу аял да үй бүлөдөгү акча каражатын колдонуу үчүн практикалык билимге ээ болушу керек. Ал салык төлөө эсептерин, чек китепчелерин толтурууну, банк кагаздары менен иштөөнү, инвестицияларды жогорулатууну, банктагы калган акча каражатын кредиттик карточкага өткөрүүнү билиши керек. Джим бир жолу анын жашоосундагы менден алган эң мыкты сыйлыгы бул менин үй бүлөлүк каражаттарды иштете билүүм экендигин айткан. 30 жылдык нике жашообузда менин ар кандай төлөм иштерин жүргүзүүм аркылуу күйөөмө көптөгөн бош убакыттарды тартуулай алдым. Ошентип, ал бул бош убактысын үйдөгү башка иштерди бүтүрүүгө, жыйынга жана Кудай сөзүн окууга колдоноор эле. Сиз да накыл сөздөрдү изилдеп, ичине сүңгүп кирген сайын Кудайдын көз карашындагы сулуу аялдын канчалык акылдуу жана билимдүү экендигине улам көзүңүз жетип, аны түшүнө баштайсыз. Убакытты пландаштыруу. Бул сиздин жашооңуздун жана үйүңүздүн эшигин акырындык менен ача турган ачкыч. Убакыт Теңир берген эң сонун ыңгайлуулук. Ошондуктан ал биздин убакытты акылмандуулук менен анын эрки боюнча колдонуубузду каалайт. Жашоонун өзү мүнөттөрдөн куралат. Жана ошол мүнөттөрдү биз акылмандык жана эстүүлүк менен пайдаланышыбыз керек. Мен сиздин ар бир күндөгү кыла турган иштериңизди пландаштырууңузду толук колдойм. Эгерде кантип пландаштыруу керектигин билбесеңиз, анда атайын китептерди окуңуз. Же тажрыйбалуу аял менен кеңешиңиз. Экинчи, эмоционалдык тең салмактуулукта өсүү. Албетте, сиз менен чогуу жашаган, сизге өзгөчө жакын болгон адамдын жашоосунда жаркыраган асыл таш болуу үчүн эмоционалдык жактан да тең салмактуулукка ээ болуу керек. Себеби үйдөгү абал толугу менен кожойкенин маанайына жараша болот. Анын эмоционалдык абалы үй бүлөдөгү бардык стандарттарды жана жүрүм-турумду көрсөтүп турат. Накыл сөздөрдө ажаан аял жөнүндө да көп айтылган. Андай аял күйөөсүнүн сөөктөрүндөгү ириң сыяктуу. Аны менен күйөөсү бир үйдө чогуу жашай албастыгы жөнүндө көп жолу айтылган. Эч кимибиз мындай ажаан жана жагымсыз аял болууну каалабайт экенибизди мен жакшы билем. 60 жаштагы эркек адам өзүнүн көз жумган жубайынын мүрзөсүнө «Ал менин үйүмдү бакытка толтурган» деп жазган сыяктуу, биз да ушундай сөздөрдү угууга татыктуу жашоону каалайбыз. Бул китеп кантип жакшы аял болуу жөнүндө жазылгандыктан, мында эмоционалдык тең салмактуулукка жетүү үчүн 3 колдонмо берилген. Мына ушулар аркылуу сиз үйүңүздү бакытка толтура аласыз. Чыдамдуулукка машыгуу. Муну айтуу менен мен сиздин бекемдигиңизди айткым келип жатат. Эмоционалдык стабилдүүлүк армиядагы ар бир жоокерге күчү жетпей жаткан мезгилде да, кызматын улантуу үчүн да баа жеткис мүмкүнчүлүктөрдү берет. Мен сиздерди да ушуга чакырмакчымын.
Мен өзүм узак убакыт бою бекемдикке үйрөнгөм. Ошондуктан сиздерди да бекемдикке үйрөнүүгө чакырам. Кудайдын көз карашындагы сулуу аял өзүнүн турпаты менен жакшы иштерге даяр болгон аскер тобун көрсөтүп турат экендигин түшүнгөн күндөн баштап, мен да жоокерлердин чыдамкайлыгына үйрөнүүгө аракет кыла баштадым. Ошондуктан мен Теңирге кайрылып, мага жардам берүүсүн сурандым. Мени кыйынчылыктар же оорулар баскан кезде мен мындай сыйынчумун. Теңир, сенин сөзүңдө жазылган. Сен менин жашоомо керектүү нерсенин баарын, такыба жашоом үчүн зарыл болгондун баарын бергенсиң. Сенин сөзүңдө мага күч кубат берген Ыйса Машаяк аркылуу баардыгын кыла аларым да жазылган. Сенин ырайымың жана рухуң менен мен муну кыла алам. Мен кыйынчылыктарга туш болгондо мени колдоп тургандыгың үчүн абдан ыраазымын. Ушундай сыйынуу мага Теңирден күч алууга жардам берчү. Кандай гана абал болбосун, жоокер сыяктуу алдыга жылууга моралдык жана денелик жактан түрткү берип турчу. Каптап келген жана кайра артка кайткан океан толкунундай болгон жашоонун көйгөйлөрүнө туш болгондо мен тынчтыкка жана иреттүүлүккө умтулгум келет. Сыйынуу мага алсырап калбаганга жана абалга багынып бербөөгө жардам берет. Мен Теңирдин алдындагы мыкты жоокер болууну каалайм. Жана сиз да мени менен чогуу ушуга умтуласыз деп ишенем. Мүнөздү тарбиялоо. Мен мүнөз деген сөздү акылдын жана темпераменттин ысыктыгын белгилөө үчүн колдоном. Теңирдин сөзү күчтүү аялдын мүнөзү жөнүндө мындай дейт. Анын жүрөгү момун. Накыл сөздөр китеби 14-бөлүм 30-аят. Ал күткөндү билет. Накыл сөздөр китеби 19-бөлүм 2-аят. Ал ачууланбайт. Накыл сөздөр китеби 19-бөлүм 19-бөлүм 11-аят. Ал өзүнүн рухун бекемдейт. Накыл сөздөр китеби 25-бөлүм 28-аят. Бул сапаттар жетүүгө мүмкүн эмес кыялдай көрүнөт. Бирок бир нерсени эскертип кетүүгө уруксат этиңиз. Теңир биздин жүрөгүбүздүн канчалык берилгендигин жана анын стандарттарына канчалык умтулуп жатканыбызды билет. Ошондуктан күн сайын бир тандоодон экинчи тандоого кадам таштаганыбызда, ал бизге өзүнүн образын чагылдырган сулуулугун ачып берет. Менин сыйынуу китепчемдин бир бетине аткаруу керек деген тизме түзүп, мүнөзүмдү тарбиялоо үчүн өзүмө жол даярдадым. Ушул тизмемде менин күнөөлөрүм жазылган эле. Жана мен аларды күн сайын Теңирдин бут алдына алып келип, мени алардан арылтуусу үчүн сыйынчумун. Бул тизмедеги мага эң жагымсыз адаттарымдын бири балдарды кыйкымдаганды токтот деген эле. Эми менин кандай экендигимди сиздер элестеттиңиздер деген үмүттөмүн. Тилиңизди башкара билиңиз. Көптөгөн өлүмгө түрткөн күнөөлөрдө тилдин катышы абдан чоң. Бата да, каргыш да бир эле ооздон чыгат. Биздин сөздөрүбүз курч кылычтай өлтүрө алат, же ден соолук тартуулап, өмүр бере алат. Биздин үйүбүздө Теңирдин сулуулугу жаркырашы үчүн биз накыл сөздөрдүн башка бөлүмдөрүн да ынталуулук менен окушубуз керек. Өзгөчө төмөнкү аяттар жардам берет. Азыраак сүйлөө. Эмне айтуу керектигин жакшылап ойлонгондон кийин гана сүйлөө. Жагымдуу жана жылуу сөздөрдү гана сүйлөө. Акыл эстүү жана боорукер сөздөрдү гана сүйлөө. Жогоруда айтылган кыскача сөздөрдү айтуу менен мен биздин үй бүлөбүздүн сүйүктүү адаттарынын бири болгон күнүмдүк нан деп аталган күн сайын окуу китебин кеңеш кылмакчымын. Бир күнү эртең мененки тамак учурунда Джим ушул китепти окуп жаткан эле. Менин кызым болсо жылдызчалардын сүрөтүн тартып, алардын үстүнө апакем деп жазып койду. Бул 17-май 1982 эле. Биз үчүн бул күн календардагы кызыл күнгө айланды. Балким бул сизге да жардам берет. Сиздерге бир окуя айтып берейин. Бир аялга дарыгерлер коркунучтуу кекиртек оорусун диагноздашкан экен. Дарыгерлер ага дары жазып берип, анын үн түйүндөрү толугу менен эс алуусу керектигин айтты. 6 ай бою үн чыгарбай, сүйлөбөй жашашы керектигин айтты. Бирок анын күйөөсү жана 6 баласы бар эле.
бул кандайча болот? Дарыгерлердин кеңеши мүмкүн эмес иштей көрүнгөнү менен ал анын кеңешин сактоону чечти. Кичине балдарын чакырышы керек болгон учурда аял ышкырык менен ышкырчу. Колдонмолорду жана милдеттерди айтуу үчүн кыскача кат жазчу. Ал эми суроолорго берген жоопторун кичине баракчыларга жазып, үйдүн ичиндеги дубалдарга илип койчу. Ушинтип жүрүп, бул аял айыгып кетти. Сүйлөбөгөн убакта анын балдары тынчтана түшкөндүгүн айтты. Андан кийин мен эми эч качан сүйлөбөй калчудай сезилди, деп кошумчалады. Башкалар аны кыскача каттары жөнүндө сураганда, мен канчалаган каттарды бирөөгө окууга берерден мурда бырыштырып ыргыткандыгымды сиздер элестете да албайсыздар. Мен жазган сөздөрдү башкалардын окуп жатканын көрүү бир кызыктай эле. Мен муну эч качан унута албайм го деп ойлогом, деп жооп берди. Мындан мен бир нерсени үйрөндүм. Азыраак сүйлө. Сүйлөөрдөн мурда жакшылап ойлон. Сүйлөсөң жагымдуу жана жылуу, акылмандуулукка жана боорукерликке толгон гана сөздөрдү сүйлө. Бул жагымдуу сөздөр колдонмосун Теңир өзү берген. Сулуулукка чакыруу. Кымбаттуу сиңдим, же эжем, сиз да ички дүйнөңүздү сулуулап, аны күчкө толтурууну каалайсызбы? Теңирдин көз алдындагы сулуулукка ээ болуп, асыл таштай жаркырап, башкалардын өмүрүнө жарык чачууга умтулуп жатасызбы? Анда баа жеткис асыл таштардан да кымбат аял болуубуз үчүн биз акы төлөшүбүз керек. Себеби мүнөздүн сулуулугуна жетүү асыл таштарды жылмалоо сыяктуу эле абдан кыйын. Таштарды жылмалоону баштоонун өзү кыйын иш. Таштардын оор жана курч жерлери кесилет. Кесип бүткөн соң, алардын жылтырагы ичинен чыгып жаткандай көрүнгөнчө, ар кандай түстөрдү чагылдырып, таштын жалыны жаркырап турганчалык абалга жеткидей кылып жылмалашат. Биздин жарыгыбыз да ушундай эле жол менен ишке ашат. Биз эмоционалдык жактан тең салмактуулукка жетип, жүрүм-турумубузду оңдой баштайбыз. О, кымбаттуу Теңирибиз, биздин жеткилең устатыбыз, бардыгын кармап туруучу жана биздин жүрөктөрдүн башкаруучусу. Анын көздөрүнө тике карай аласызбы? Анын сизге болгон сүйүүсүн таанып биле аласызбы? Сизди тазалап берүүсү үчүн ага жол бере аласызбы? Жашооңуздун кайгыларын ага ишенип тапшыра аласызбы? Сиздин жаркырооңузга жана жалындооңузга тоскоол болуп жаткан кемчиликтериңизди анын бут алдына алып келе аласызбы? Ар кандай зыяндуу эмоцияларга алдырбоо үчүн андан жардам сурай аласызбы? Өзүңүздүн жөндөмдүүлүгүңүздү тең салмактуу жана жеткилең кылуу үчүн жоопкерчиликти өз мойнуңузга ала аласызбы? Бул эки нерсе сиздин баа жеткис мүнөзүңүз жана жөндөмдүүлүгүңүз Теңирге жагат. Ошондуктан ага өзүнүн эң сонун ишин сиздин ичиңизде баштоосуна жол бериңиз. Азыр болсо алга. Кудайдын көз карашындагы сулуу аялдын дагы бир жаркыраган жагын жакшылап карап чыгалы.